Бренд болуп аткан, үйгө сепке алынып аткан эң актуалдуу жер төшөктөрүнүн бири Сайма Баркут жер төшөктөрүбүз. Таза Баркут Духова Кыжым Бахмалдан чыккан Сайма жер төшөктөрүбүз. Таза Баркуттан сайылган, ортосу да таза Баркут, арты чети спираль, арты хыбы, лем жөлөнгүчү. Жер төшөктүн узуну 3 метрге 80 сантиметр, жөлөнгүчтүн өлчөмү 50 сантиметрге 50 сантиметр. Ушундай жер төшөк алам десеңиздер, даяры дагы бар. Ал эми чебер инсандар же өзүм тиктиремин десеңиздер, материалыңыз болсо үйдө же жаңыдан тигем десеңиз, мына Баркуттун, мына Сайманын өзү дагы бар. Мына мисалы жер төшөгү, бул жөлөнгүчү, мынын арты бамбук болот. Анан өзүм тигемин, тиктиремин десеңиздер, үйдө баркуттарыңыздар болсо, же жаңыдан тигип кызга сепке үйгө алып чыгарсаңыздар, мындай Сайма метраждарыбыз да бар. Мынакей өзүңүздөрдүн табитиңиздерге, тандооңуздарга, дидиңиздерге үйдүн жасалгасына карап алсаңыздар боло берет. Мына таза Баркут Кыжым Бахмал Духова деп коет. Мына жашыл көчөтүнөн бар. Мына жашыл көчөт, мына жашыл. Ал эми мына көк түсүнөн бар. Анан кара түстөрүнөн бар. Мындай линиясы менен болот. Bunun baası 1 metre, Barkut'un eni 1.40 болот. 1 metre 1350 сомдон. Ал эми мындайынан 40 кылып эсептелгенде, мына ени 15 сантиметр болгон. Ени узуну 1 метр 150 сомдон болот. Мына бөлүнгөндө эсепте 150 сом. Ата азыркы учурда мындай бир эле эндей берип атабыз. Ошондо мына 1 метр 1350 сом болот. Ошондо бунун ичинде 9 катар. Ошондо бөлгөнүбүздө ар бири 150 сомдон тура келет. 1 метри 1350 сомдон. Жашыл, көк, кара түстөрү бар. Жер төшөк, эт төшөк көрпөлөрүнүн узун турасына карап алсаңыздар жарай берет. Мисалы, эт төшөк чыгара турган болсоңуздар, бир тарапка кое турган болсоңуздар 2.25 алсаңыздар, 9 дана эт төшөктүн бир тарабына жетет. Эки тарап кыла турган болсоңуздар 2.25тиктен ошондо 4 дана чыгат. Ал эми жер төшөк чыгара турган болсоңуздар, жер төшөккө чыгара турган болсоңуздар, стандарт 3 метрден боло турган болсо 3,5 алсаңыздар Баркуттан. 4 төшөктүн четине эндейт. Ал эми жөлөнгүч менен болсо 4,60 аласыз. 4 төшөк 12 жөлөнгүч чыгат.